Борбор калаадагы коомдук тартипти бекемдөө, жол коопсуздугу боюнча жүргүзүлгөн көзөмөл иштеринин алкагында Honda Fit үлгүсүндөгү чет өлкөлүк номерлүү унаанын айдоочусу спирт ичимдигин ичип алгандыгы үчүн кармалган. Айдоочу унаасын ичинен бекитип, жол кайгуул кызматкерлеринин талабын аткаруудан баш тартты. Акыры мыйзам талабын аткарууга аргасыз болду. Наркология бөлүмүнөн ичкендиги тастыкталып, унаасы айып короосуна токтотулду. Рейд учурунда Сухе Батор Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota үлгүсүндөгү бул автоунаа токтотулуп, анын дагы айдоочусу спирт ичкендиги наркология бөлүмүнөн аныкталды. Унаасы айып короосуна коюлуп, тиешелүү протокол түзүлүп берилди. Ал эми бул ак түстөгү Мерс үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу унаага тийиштүү документтерин көргөзүүдөн баш тартканы күмөн жаратты. Камера тартуучуларга, инспекторлорго ар кандай сес көрсөтүү аракетин жасаганы анын чыныгы айыбын бурмалоо аракетиндей көрүндү. Жол кайгуул кызматкерлеринин рейдке тиешелүү документтерин сурап, документ көрсөтүлгөндөн кийин да ар кыл шылтоолорду издегени мыйзамдуу чара көрүүгө негиз эле. Бирок патрулдук кызматтын өкүлдөрү маселени толук тактабастан кое бергени ишти бүдөмүк калтырды. Көрүп турганыңыздардай, бул ак түстөгү Lexustун айдоочусу токтотуунун себебин, тиешелүү документтерди талап кылгандардын кезектегиси болду. Ар кыл маселени айтып, убара кылуу аракетин көргөнү патрулдук кызматкерлердин тереңирээк текшерүүсүнө негиз ачты. Вот водитель то, что читает, этого достаточно. Я не обязан с пассажирами. Я не пассажир, я хозяйка этой машины. Да мне разницы нету. В данное время сейчас водительство снимем. Документ, пожалуйста. Нет, стоп. А? Нет. Представьтесь, пожалуйста. Я представился, прапорщик милиции Макеев. Подожди. Еще раз. Я не попугай каждый раз. Еще раз, прапорщик. Женщина, ведите себя подобающе. И состояние алкогольного опьянения сейчас уже предстает. Я тут при чем? Так, передавайте, Водитель пожалуйста. мой муж. Да мне разницы нету. Вам никакой разницы, не разницы. Товарищ, Для меня водитель, понимаете? удостоверение покажи, техпаспорт езжай. Водительство свидетельство о регистрации транспортного средства. Так. Маселе түшүндүрүлүп, рейдтин талаптары айтылган соң, документтери так экени аныкталды жана кое берилди. Нет, дети рождения сегодня. Тогда, ведите себя, женщина, нормально. Если выпили, то все нормально. Дем алыш күнү кечинде 102 милиция кызматына чакыруу түшүп, берилген дарек боюнча барганыбызда эшикти ачпай милиция кызматкерлерин бир топ убарага салган. Чакыруу эмне себептен, кандай негизде болгону түшүнүксүз. Жалпы алганда жеринде ар кандай шек туудурган окуянын издери, коомдук тартипти бузууга байланыштуу жагдайлар кырдаал байкалган эмес. Чакыруунун себептери териштирилет. Аңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан Ысык Көл облусунан Чүй облусуна ташуу жана сатуу боюнча Баңгилик каналга бөгөт коюлган. Аңгизатка каршы күрөшүү кызматынан Ким калды бирөө? Ким калды? Жок, барбаса көрсөтүп, машина жаңы чыккан. Жок, руки назад. Машина эмес, пакет. С яблоками. Скотчем. Бишкек шаарынын Масалиев жана Садырбаев көчөлөрүнүн кесилишинен Toyota эстимо үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Так, что такое, Кембер, келин?
Хозяин, гим пакет гимдеги с яблоком. Бяхимне. Что здесь? Эмне бар мунун? Сүздүкү? Измайте. Эмне бар мунун ичинде? Тинтүүгө алган учурда кара куурай табылып, 102 килограмм өлчөмүндөгү канабис үлгүсүндөгү банги каражаты табылган. Кармалган жаран Бишкек шаарынын номер 1 тергөө жайына киргизилип, сотко чейинки өндүрүштүк иштери уланууда. Сиз көрүп турган бул автоунаанын айдоочусу ичкенде акыбал жаратканынан улам текшерүүдөн өтүү үчүн наркологиялык бөлүмгө жеткирилди. Жок, сиз айдап келип топпойсуз башта. Кандай болуп калды? Көрдүк. Мен айда алмайсың. Ким айдап аны? Кана дос. Ушул. Я текшересиз. Открывала, откройте вот это. Май, сиесиң, больницага барабыз. Жок. Жок, эми бир аз ичкем, анан машина айдап алмайсың. Ал спирт ичимдигин колдонгонун өзү ооз эке айтты. Бирок дарыгерлер колуна аны текшерүү үчүн берген процедурасынан баш тартты. Айтымында жактоочусу жок анализдөө үчүн берилген нерсени аткарбайт. Андан соң гана унаасы убактылуу токтотулчу жайга тийиштүү документтер жазылып токтотулду. Авто жолуна чыкканыбызда бул силер көрүп турган машина токтотулду. Руль башкарган жаран өзү унаадан сыртка чыкты. Бирок өңү түсү спирт ичимдигин колдонгондой болгонунан наркологиялык бөлүмгө келип текшерүүдөн өткөрүлдү. Я отказался, остановился по первому требованию, сказал, что я выпил. Жыйынтыгында ичкендиги аныкталды. Кара, пуштук айдайт. 18 кишилик. Тарткала мына. Айда алып качып жүрөт. Ары бери качып, тогуп койт. Качып атам сен, документтерди алып качып Чанактан берчи. Эмне сөгүнөт сени? Ким сөгүнөт? Сиз. Мен соткамды жулуп алып качып атпайсыңбы силер? Качан? Мына могу байка, соткам алып. Токтотулган айдоочулардын катарында мас абалында унаасын айдагандар утурлап кездешип жатышты. Айрымдары ал тургай ачыкча сүйлөп жиберип атты. Мен документимди алдым колума, правомду алдым. Силер эмнеге менин колумду кайрап атасыңар силер? Сиздин документ. Соткамды жанатан бери жулуп алдыңар байка, микрофондон. Мына могу байка жулуп алды. Силер эмне укуңар бар байка? Mercedes Benz үлгүсүндөгү автоунааны башкарып бараткан жеринен токтотулган. Башкарып бараткан жерге Текшерген учурда акырында. Мен токтоп турган жерден келип кармап Биз алкоголь ичимдигин ичип алганга шек жараткан үчүн атайын алып келип экспертизадан өтөрдүк. Экспертизадан ичти деп далилденди. Кime? Жоқ тақпаласың. Так, так.